Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кээде эшиги такылдаса, Хадичанын эжеси келди дейт экен. Я Расулалла, чыкпай туруп кантип билдиңиз Хадичанын эжеси экен десе, такылдатканы Хадичаныкына окшош экен дейт экен. Мына аялга болгон урмат, аялга болгон жылуу мамиле, жумшактык, сылыктык. Бүгүн бизде кээде аялдардын номерлерин жазбагандар бар, башкалар бар. Жана ким бирөө айткандай, жана кайнесин, кайнатасынын номерин Германия деп, башка деп жазып койгондор бар, душман тарап деп. Немистер деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хадичаны өзү дүйнөдөн өткөндөн кийин 10 жылдан кийин курбандык кылып мал сойгондо башкада Айшаны өзүнүн колунда карматат эле. Муну Хадичанын досуна алып бар, эжесине алып бар деп. Тирүү турса кечегенде курбандыкта башкада кайнатаны чакырып бир жол чай берип койгонго жарабагандар олтурабыз. Бирок тилекке каршы бардыгыбыздын сүйлөгөн сөзүбүз, ооз көп туруп айтканыбыз, алхамдулилля мусулманмын, пайгамбардын үммөтүмүн, кыяматта пайгамбар менен чогуу тирилгим келет дейбиз. Пайгамбар менен чогуу тирилем дегендер пайгамбардын жашоосунан өрнөк алып, аялга теңелип, тентек бой секирбестен, балким аялдарды эркелетип, кечирип, аларга жумшак болуш керек. Азирети Умардын мусулман болуп жетилүү жолун карай турган болсок, пайгамбар дагы айткан: "Сендей акылдуу адам кандайча башка жерде жүрөт? Сен сыяктуу адамдар таш топурактан, жыгачтан жасалган нерселерге сыйынганы чынында акылыма сыйбайт" деген. Азирети Умар мусулман болуп эле айтат: "Азирети Умар" дейт. "Сен акылдуу адамсың. Шундай акылың менен кантип башка жерлерде жүрөсүң, ыйманга келбей? Сенде акыл менен бияка гана келиш керек болот. Сен сыяктуу адамдар таш топурактан, жыгачтан жасалган нерселерге сыйынганы чынында акылыма сыйбайт" деген. Оболу бул сөздөрү аркылуу Умарды башкалардан жогору коерун билдирип, жүйөлүү ой таштаган. Алланын элчиси мунусу менен Азирети Умарды жүйөлүү түрдө өзүнө тартып, анан мурунтан бери аттын кашкасына тааныбал ишенимдүүлүгү аркылуу Умардын жүрөгүнө кире алган. Анткени Умар ошо зуканга чейин пайгамбардын жалган айтпаганын билет эле да. Демек ушул сөз айтып атканда пайгамбар мага чын айтып атат деген жүрөгүндө бар эле. Пайгамбардын репутациясы кандай репутация, бузулган эмес болчу, урматтуу бир тууганым. Умар мусулман эмес эле, бирок пайгамбар айткан сөзгө ишениши керек эле да. Сен акылдуу адамсың. Сен ушундай акылың менен эмне үчүн бияка тиякта жүрөсүң дегенде Азирет Умар кадимкиде ошондон жүрөгү жийби, урматтуу бир тууганым. Ошентип олтуруп төөнү бир муштаганда жыга муштаган Азирет Умар ушунчалык кичипейилдүүлүк менен пайгамбардын астына тизе бүгүп мусулман болуп олтурду, урматтуу бир тууганым. Демек адамдардын өзү менен анан жүрөгү менен мамиле кылганды үйрөнүшүбүз керек. Дават тартибине ушундай. Адамдарга барганда кимге кайсы жерден башташ керек? Кимге эмне айтыш керек? Алардын бардыгына бир күндө бардыгын берип койбостон, керек нерсесин берип отуруп, адамдар тарбиялап өстүрүү дават усулдарынан турат. Ал бүткүл адепсиздиктин, жапайылыктын арааны кенен жүрүп турган доордо жашаган. Ал убакта сойкулар эмне кылат билесиңерби? Үйүнө флаг илип койгон, ак үйгө кызыл флаг илип койгондо иштелеп, ак илип алышкан. Мен прачускамын деген сөз болот, чүнкү илип алышкан. Түшүндүңөрбү? Ошондой доор болгон. Ал доорду, урматтуу бир туугандар, эркек өлүп калса, аял эрге тие алган эмес. Аял аны мүлк сыяктуу болуп жүрө берген. Ал доордо кыз төрөсү намыстан көмүп коюшкан. Ал доордо болор болбос нерседен согушта 40 жылдап созула берген, урматтуу бир тууганым. Ошол доордо келген пайгамбар. Ал бүткүл адепсиздиктин, жапайылыктын арааны кенен жүрүп турган доордо жашаган. Бирок Алланын элчиси алардан мындай жаман адаттарды тазалап гана тим болбостон, аларды мыкты адеп ахлакка, идеалдуу инсан кылып тарбиялай алган. Ошол коомдогу сахабалар азыркыга чейин биздин хаят сахабадан ордун алып, ошолорду айтып, ошол үлгү алып келебиз. Аббакыр мындай болгон экен, Умар мындай болгон экен, Усман мындай болгон экен, тиги мындай, Жулайбип мындай болгон экен айтып келебиз, урматтуу бир тууганым. Алардын баардыгы ошону тарбиялаган ким эле? Пайгамбар алейхиссалам эле. Адамзат тарыхында алардан мурда болсун, кийин болсун, мындай адеп ахлактуу адамдар өткөн эмес. Буга ислам тарыхы миңдеген чыныгы мисалдары менен күбөлүк кыла алат. Азирети Умар бир жолго түшсө Алматинкага, шайтан качып Фрунзеге барат экен да. Анткени Алматинкага түшүп коркот экен шайтан Азирети Умардан. Анан бир аял күйөөсүн узу чыгыла бергенден, сүйлөй бергенден, анан күйөөсү эмне кылышын билбей, арыздаган Азирети Умарга келет. Бирнеке деп коюңуз, аялым укпайт эт мени деп. Келсе Азирети Умардын аялы сүйлөнүп аткан болот да. Андай мындай сен халифамын дейсиң, мына бала чаканы карабайсың, палан түкүн деп ишин кылып аткан болот. Анан аны угуп калат, боз үй ачык болгон да. Мындай угулуп турат алачыктардан.
Анан Hazreti Umar'ın da işi bizdikinde eken, biz bir kayakta ekenbiz. Деп анан кетип алса Hazreti Umar келип токто дейт. Анан токтогушка айлаш жок. Шайтан качпаса бул кантип качпай коет. Токтоду. Анан токтоп, эмне десе айтпайт. Жөн эле кетип аттым, жөн эле кетип аттым. Жок, айт дейт. Hazreti Umar билип калат да. Анан үйдө зучу бар эле, арызданганын келсем, сиздики менен биздики бирдей экен. Биз бир кемеде экенбиз дейт. Деп Hazreti Umar айтат, ушул аял келип менин үйүмө, менин диним толук болду. Ушул аял менин үйүмө келип, менин диним толук болду. Неке кыйганда өзүңү багыштадыңбы дегенде, багыштадым деп айтпай койсо менин үйүмө келбейт болчу. Укугу бар болчу келбей койгонго. Демек толук эрки менен күбөлөрдүн астында өзүмө багыштадым деп, өзүн багыштап, тани жаным. Ушул аял үйүмө келди, ошол келгенден бери диним толук болду меники. Bir adam dinimi толук кылып берген болсо, мен кантип ыраазылык айтышым керек? Устаздын капка калса көтөрө бересиң го. Азыраак илим үйрөткөн. Ал эми диниңи толуктап берген адам анча-мынча ачуу келди десем, эмне кылыш керек мисалы үчүн? Ушул аял келип тамагым бүтүн болду. Ушул аял келип кийим жуугандан кутулдум мен. Өз жуубаш керек эле, милдет эмес эле, бирок жуулуп атат менин кийимим. Ушул аял келип таптакыр башка уруудан фамилиясы башка, дареги башка, ДНКсы башка бирөө келип, бирок менин тукум ушунан уланып атат. Ушул үйбө келген үчүн мен иштеп жүрөм. Үйүм жыйнаштырылуу, балдарым багылуу, курсагы ток. Ап келген миретте ордоруна коет, анан ушул ал кичине сүйлөп койсо, ушул сөздү көтөрө албай жаның жокпу сеники деп жооп берди да. Болсо Hazreti Umar эмне кылган, урматтуу бир тууганым, кызын тирлөө көмгөн адам. Hazreti Umar адам корккон адам. Бирок ислам ушундай адам алып келип кой, тарбиялап койду да. Азыр ушундай падыша болгон бирөө, жөн эле бригад болгон бирөөнүн аял ушундай турган болсо, аны жаман кылат мисалы үчүн. Biz adamдарды билебиз. Бир чоңдор колуна иш келе турган болуп калса, аялы менен ажыраш, башка аялга үйлөнүп, аны ошону өкүлата кылгандарды билебиз да. Шунчалык аялдын тагдырын ойногон адамдарды билебиз биз. Аялы менен ажырашып, башка аялга үйлөнүп, аны ошол адамды өкүлата кылып, ошо менен катташкан, мурда аял баласы карабай койгон кишилер дагы бар арабызда. Адамзаттын арасында, кыргыздардын арасында, урматтуу бир туугандарым. Дагы асмандан сүйлөп, галстук кыйтып бууп, жакшы болуп көрүнө берет да. Башка бирөөнү ажыратып бала чакасы менен аялын алып алган дагы кыргыздарды билебиз. Анан өздөрү бадания сөз вилка менен мынтип мындагы күлдөр тамак жеп калат отуруп алып туруп. Каяктагы бадания, каяктагы культура. Hazreti Umar ibn Xattab Abu Musa al-Ash'ariga кат жазды. Hazreti Umar'дын убагында Abu Musa сот казы эле. Ага кат жазды. Падыша өзүнүн сотуна кат жазып атат. لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس وراجعت فيه نفسك فهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. İmam Daraqutni özünün Sunan kitabında rivayet kılat. Aytat Hazreti Umar. Ey Abu Musa, sen bugün kazılık kılıp bir çeçim çıkardın. Mınday kolu kesilsince, baş alısınca olmasın, mınça kamandaştırak dep. Aytır sen bugün çeçim çıkardın deydi. Anan geçinde ceertesi ilim okup başka kılıp namazı Kudayın köngülüne salıp çıkargan çeçimin kat ekenin bilip aldın deydi. Oşonun ertesi kayıt deydi. Çeçim çıkargan çeçim kat eken, mınday sebepten olam, tuğrası mınday eken de oşondan kayıt deydi. Adkeni hakikat eski. Hakikat жаңы чыгып болгон жер жок. Hakikat илгертеден бар dedi. Ал эми адамдын дейт, туура эмес нерсеге байланып алгандан көрө, кат айтып алган болсо дагы hakikatка кайыптуусу жакшыраак деди да. Бизде мына ушул нерсе урматтуу бир тууганым. Hakikatты билсек дагы мурда айтып алган сөздөн кайта албай кыйналып, ошону туура кылып келип кыйналып